Менин суроом, кайнежем дайыма мага кийгиришип, басынтып, кемсинте берет. Мен ыйлап дайыма капа болуп калам. Өзү ажырашкан, же өзү бактылуу эмес дегере түшүнбөй койду. Түшүндүрүп коюңузчу ошол кайнежеге. Мен ичимден даражамды көтөр деп унчукпай калам. Колунан, оозунан зикири түшпөйт. Эмне деген ал? Колунан, оозунан зикири түшпөйт. Бирок орой мамилеси адамдарга ошол тууралуу. Жок. Туугандар, биздин зикирибиз мүнөзүбүздү оңдосун. Биздин намазыбыз, биздин Кураныбыз, биздин дааватыбыз, биздин мүнөзүбүздү оңдосун. Биздин мүнөзүбүзгө салымы жок болсо, чото сенин зикириң не то, дааватың не то. Алган илимиң, ибадатың чото бир башкачараак сеники чото. Башка мүнөздүү болуп кетип атат дегендей. Адам алхамдулилlah ибадат аркылуу тазаланып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткан эле арам нерсени токтотот деп. Намаз дагы, зикир дагы. Зикирди кылып эстеп, анан адамды кагып, адамды кемсинтип басынтабы, анда туура эмес ал.